Al öyle oğlum işte. Çetin şümele. Просто canım. Abi жақындар өттіңіз бе? Тартып алып. Спасибо. Деньга ко мне вообще интервью не надо. Вы же учебу окончили? Нет, Нет еще, да? А на кого учитесь, если не секрет? юрист. Работаю курьером. Все, большое спасибо. Ассаламу алейкум, урматтуу сүйүктүү биздин көрүүчүлөрүбүз. Фрунзе ТВ каналы Чоң Суроо долбоору кайрадан эфирде жана сиздерге бүгүн сиз суранган эле теманы козгоп чыктык. Тактап айтканда, дипломдун кереги тийдиби? Диплом алгандан кийин жумуш тапканга мүмкүн болдубу же болбосо диплом жөн эле жатабы? Башка эле кесип менен алексиңерби деген суроону узаткан экен биз жалпылап айтканыбызда. Дал ушул темада бүгүн сурамжылоо жүргүзөбүз. Анан көбүнчө бөлүгү улуу муундан, анан орто муундан сурап көрөбүз. Балким табышты, балким кереги тийбей калды. Анын баарын азыр бир нече мүнөттөрдөн көрөсүңөр. А сиздерге болсо бир чакан жарыябыз бар. Эгерде монда менин колумда тургандай сонун нарукавниктерди алам десеңиздер, күндөн сактаныш үчүн машина айдап баратканда, велосипед тепкенде же болбосо көчөгө чыкканда колуңуздар күйбөсүн десеңиздер, алсаңыздар сонун. Колдо бар экени билинбейт, жеп жеңил, анан эң негизгиси материал өзгөчө, холодок деп аталат экен. Колуңузду салкын кармайт экен. Мен сиздерге барыңыздарга кеңеш берем. Кантип заказ берсе болот десеңиздер, анда бул номер аркылуу же болбосо ылдыйда турган Instagram баракча аркылуу буйрутмаларды кабыл алышат экен. Андыктан чалыңыздар, заказ кылыңыздар жана жайында күйбөй, аппак болуп эле өтүңүздөр. Азырда диплом эч кереги тийген жок. Диплом кереги тийген жок, жатат алган боюнча эле. Жашырым эмес болсо кесибиңиз эмне кесип? Бухгалтер. Бухгалтерия, тем более азыр Бүткөм да. вроде бы жумуш көп эле табылат го эми бухгалтерлерге же. Билбейм, мен ошо башынан эле базарга кирип ошо менен базарда эле соода кылам азыр. Эгерде возможно чыкса, мүмкүнчүлүк чыгып калса, ошол кесип боюнча иштейт дегенде илгери иштейт белеңиз же лучше базардын эле? Лучше базар эле. Базардын берекеси башкача бирок, Второй айтасыз бир чети. Чоң рахмат. Неме? Медицина. Жаңы эле тоже бир бала медицина бүткөм, жумуш бизге табылат дейт. Медицина тармагында баарын эле жумуш жетиштүү деп ойлойсузбу же азыр калуучулар көбөйүп кеткен үчүн бир аз азыракпы? Азыр көп да. Жумуш. Сиз мына 5-6 жыл мурун бүткөндө, в принципе, конкуренция азыраак болуппу же болбосо жумушка кириш мына жөнөкөй тил менен айтканда оңой эле болду беле же кыйыныраак беле? Жок, оңой эле. Оңой эле. Өзүң жумушуңду жакшы билсең, өзү алып калышат да бардыгына. Өзүң баягы ординатордо өткөн жерде эле алып калышканда менчи. Сонун, сиздин оюңуз боюнча Кыргызстанда билими жакшы болсо любой жерде жумуш табыла береби же кичине аракет кылып койсо дегеним да? Же Азыркы заманда мындай көп тааныштардан зависит этип калбадыбы? Ошо. Сиз тааныш жок эле жөн өткөн. Өзүм эле. Себеби? Банкир. Банкир, да? То есть финансист, экономика факультетин бүткөн, сиз жумуш оңой эле табылдыбы? Ооба, оңой эле табылды. Потому что именно юриспруденция менен экономисттердин конкуренциясы аябай көп го орундар үчүн. Бир 3 ай 4 ай издедим окшойт. 3-4 ай издедиңиз, табылды, компанияда жакшы, айлык жакшы эле, баары сонун. Негизи да. Сразу жакшы жерге кирген жокмун, бирок азыр жакшы эле. Я 3 года училась, думала, что получится, но у нас в стране такого нет, чтобы по специальности работали. И вариант только один, либо за границей по специальности работать, либо здесь по другой профессии. Да. Что выбрали? Я в салонной сфере. Башка жумуш менен го. Өзүңүз билимиңиз боюнча кимсиз? Мен окуган эмесмин. Сизчи? Налоговая инспекция. Налоговая инспекция. Иштеп атасызбы? Не, в этом году только закончил. Иштейин деп атасыздар. Не. Жумуш чыкпайт ага. Я думаю, я не буду работать, скорее всего. Эмне үчүн анда окудуңуз? 4-5 жыл? Родители, все дела. Они за меня поступили. В медицинском. Тут в этой сфере работа по-любому найдется, да? Да, найдется, скорее всего. Вы сами выбрали или родители помогли? Я сам выбрал. Родители не влияли на ваш? Нет, я сам выбрал, мне интересна эта сфера, поэтому из-за этого. Направление у вас? У меня лечебное дело, я потом уже когда после 6-го курса уже буду выбирать. Скорее всего, мне нравится лучше, кардиолога.
Сүйүктүү көрүүчүлөр, бул чыгарылышта көбүнчөсү орусча сүйлөп жатат. Себебин түшүндүрө өтөйүн. Окунуп бүткөн, уже 5-6 жылдан бери бир жумушта иштеп атат деген сырткы келбетинен көргөн эжелерге, байкелерге барсак, кыргыздарга эч ким жооп бербей качып атат. Себеп дегенде камераны көргөндө эле баары качып, жок сурабга менден, еще агрессивно да, ушундай кетчи бар деп. Ошол эле кезде орустарга келе турган болсоң, ушундай суроону узатсаң, аябай культурно, же болбосо кечиресиз, мен шашып аттым эле, жооп бермекмин деп туруп жиберип коюшат, же болбосо жакшынакай сүйлөп беришет. Ошон үчүн кап этпеңиздер, бул жерде көпчүлүк учурда биз могу шаарда азыр адам итакас болуп атат, анан үстүнө келгендин баары эле качып аткан үчүн көпчүлүк учурда ушундай адекваттуу деген адамдар менен сүйлөшүп, маектешип атабыз. Алардын баары орусча сүйлөп атат. Бундан эч кандай силерге зыяны тийбесе керек деп ойлойм, Ошон үчүн дал ушул антабыз. Мынакей достор, өзүңүздөр уккандай, көпчүлүк учурда дипломдун кереги жок экен. Тактап айтканда кереги тийбептир. Ал эми анча-мынча учурларда албетте кереги тийиптир. Бул эчтекени билдирбейт. Кыргызстаныбызда ар дайым жумуш жок деп шылталап жүргөн жаштар, орто муундагы байке-жекелерибиз көпчүлүк учурда чын-чынына келгенде жаңылышат. Себеп дегенде, ошол эле учурда окуп жүргөн кезде окууну балким орусча айтмакчы, сачковать этип, барбай, анча-мынча жерден жетишпей, акча менен бүтүрүп жүргөн учурлар болгон, окууга берилип, окууну прям ине-жибине чейин казып окуган адамдарды ар бир компания, ар бир ишкана, ар бир мекеме колу буту менен жулуп эле алып кеткенге таптайыр. Себеп дегенде Кыргызстанга жакшы кадрлар керек. Эми эмне үчүн бизде жаңы элекке учурда, көбүнчө учурда медицина тармагындагы байке-жекелерибиз жумуш менен камсыз болуп атат. Себеп дегенде мамлекет ал жака өз кепилдигин берип, жумуш менен камсыздайт. Аскерлерди, милиция кызматкерлерин, көпчүлүк бюджет тармагындагы аймактарды мамлекет колдон келишинче жардам бергенге аракет кылат. Ал эми өзүңүздөр барып юрист болом, экономист болом, анан кийин жазгыч болом, анан тиги тармакты алгыч болом деп атып тандаган кесиптериңиздерге албетте өзүңүздөн башка эч ким жооп бербейт. Ошон үчүн өзүңүз кесипти туура тандаңыз. Себеп дегенде биздин Кыргызстанда көпчүлүк бөлүгү юристтер менен экономисттер. Бул өтө кызык, себеп дегенде Кыргызстанда же мыйзам иштебейт, же экономикабыз жок. Ошол үчүн туура кесиптерди тандасаңыздар, албетте жумуш бат табылат жана айлык маянасы аябай жогору болот. Кыргызстандан эч жакка кетпей, иштегенге өзүңүз мүмкүнчүлүк түзбөсөңүз, мамлекетке ишенип кереги жок, туугандарга ишенип кереги жок. Бул менин жеке гана оюм болду, жеке жыйынтыгым болду. Ошон үчүн макул болсоңуздар, макул болуңуздар, жок десеңиздер, албетте бул сиздердин гана оюңуздар. Ошон үчүн ылдыйда комментарийде оюңуздар болсо жазыңыздар. Бул чоң суроо долбоору кезектеги чыгарылышы болду. Жаман көрбөңүздөр. Биз ар дайым Кыргызстанга маанилүү деген темаларды талкуулап чыгабыз жана албетте ар бир жараныбыз өзүнүн оюн так албай, так жана туура жеткиргенди үйрөтөбүз. Ошонус үчүн болсо да каналга катталып лайк басып койсоңуздар биз кубанабыз. Чоң суроо, көрүшкөнчө.